Пендечилик милдетти өтөгөнөн жер бетиндеги ар бирибиздин өзүбүздүн бөлүнгөн рызкынын себебин так өтөөгө себеп болот ал дуа. Кайсы? Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Ла хаула ва ла куввата илля биллах деген дуа канча деген балампай ооруга шифа. Ла хаула ва ла куввата илля биллах деген сөздү көп айтып жүрө турган болсо, анда бул адамдар ойлогон күтпөгөн ийгиликтерге дүйнө акыретте жетет деген маани келип чыгат. Бул деген Кудайга таянуу деген сөз. Айтат. La havla ve la kuvvete illa billah'ni aytkan kişi gıjalat bolğonda men taң kalam deydi. La havla ve la kuvvete illa billah'ni aytıp жүрөт. Tilinde la havla ve la kuvvete illa billah dagы эмне үчүн gıjalat болуп men taң kalam deydi. Kim деген жашоосунда күнүгө la havla ve la kuvvete illa billah айтып турган болсо, Allah ага жардам бере берет, Allah Таала кубатты кыла берет, Allah азаптан куткара берет, Allah нур бере берет, Allah Таала бар жанын үнекен колдой берет. Ушу сөз la havla ve la kuvvete illa billah.